Құттықтау үшін сөз Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нуркожоевич Жапаровқа беріледі. Саламатсыздарбы, урматтуу спортсмендер, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, калайык калк. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгилегенбиз. Ошол мааракеде биздин ушул жерде турган футболчуларыбыз суранды эле ушул турнирди жылына 2 жолу өткөрүп турсак деп. Ошон үчүн мына бүгүн Мурас аттуу аталган турнирде жолугушуп отурабыз. Спорт ден соолуктун булагы, спорт дүйнөнүн элчиси деп бул сөздөр бекеринен айтылбайт. Мына бүгүн дүйнөдөн келген ар кайсы мамлекеттердин элчилери дагы биздеги бүгүнкү турнирге катышып турат. Бул деген эмнени билдирет? Бул биздин ынтымакты, биримдикти, достукту билдирет. Баарыбыз ынтымакта болсок, дүйнө жүзүндө тынччылык болсо, токчулук болсо, бардыгы токчулук болот, молчулук дагы болот. Ошондуктан бардыгыбыз ынтымакта болсок деген тилек. Эми спортто дайыма күчтүүлөр жеңет. Ким күчтүү болсо, ошол жеңсин. Уважаемые участники футбола, уважаемые зрители, уважаемые кыргызстанцы, как вы знаете, в прошлом году мы отмечали столетие кыргызского футбола. И в тот день наши спортсмены попросили, чтобы мы проводили этот турнир 2 раза в год. И вот сегодня мы встречаемся на турнире «Мурас». В спорте всегда побеждает сильнейший. Поэтому прилагайте все усилия для того, чтобы выиграть. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Андай эмесе, командалар даярдык көрүңүздөр, экиле команда калат. Президенттин администрациясы жана жогорку кеңештин командасы. Калгандар даярдана бериңиздер. Жана Садыр Нуркожоевич айткандай, пусть победит сильнейший деп кол чаап узатып коелу. Күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, КТРК спорт телеканалы баарыңыздардын назарыңыздарды Бишкек шаарында жайгашкан Газпром балдарга ден соолукту чыңдоочу спорт комплексине чакырат. Жана бүгүн бул жерде акырындап салтка айланып баштаган футзал боюнча 40 жаштан жогоркулар арасында Мурас мелдеши орун алат. Бул турнирдин өзгөчөлүгү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров башында турган президенттин администрациясы курама командасы оюн көрсөтөт. Ошондой эле жогорку кеңештин курама командасы, андан сырткары элчилер, ден соолук жана башка дагы 8 команда оюн алып барат. Баары тең кыргыз элине эмгеги сиңип жаткан инсандар ойнойт деп айтсак дагы жаңылган болбойт. Ошондуктан баарыңыздарга кызыктуу турнир болот. Мындан дээрлик 6 ай мурун, 5 ай мурун ушул эле спорттук жайда Мурас мелдешинин биринчи бөлүгү болуп, анда кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналып өткөрүлгөн болчу. Эми
Мындан ары ар 6 ай сайын ушул турнир буйруса өтүп турат. Бул эми жаштарды спортко үндөө, ошол мезгилде жалпы ушул кыргыз элин ынтымакка чакыруу, спортко чакыруу максатында өтүп жатат деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Алдыңкы убакыттарда КТРК Спорт телеканалында баары тең түз эфирде сиздерге чагылдырылат. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар буюрса, кызматыңыздарда кесиптештерим Бексултан Сюналиев, Кубан Жумамединов, Абдулла Жусупалиев жана мен Нурсултан Турузбеков микрофондо болобуз. Ошондой эле Темирлан Жумабеков башына турган тартуучу топ бүгүн сиздерге баарын тең жогорку деңгээлде көрсөтүүгө аракетин жасайбыз. Безусловно, друзья, мы вас снова приветствуем в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром-детям». Это Арчебищик, столица нашей родины, город Бишкек. И это уже второй такой турнир, который проводится под эгидой Кыргызского футбольного союза. В прошлом году мы провели турнир в честь столетия нашего отечественного футбола. Ну и в этом году будем смотреть вместе с вами этот турнир, который также направлен на развитие спорта в целом в нашей стране, безусловно. Здесь у нас 12 команд будут выступать. У нас, в принципе, сейчас есть время до начала самого турнира, потому что будет разминка, да, и команды будут потихоньку разминаться. Давайте расскажем про команды, которые примут участие. 12 команд из различных сфер общества. Это команда администрации главы государства. Они вот сегодня играют в белой форме. У них первый матч. Также против них будет играть сегодня команда Жогорку Кеңеша, команда культуры, бизнеса, СМИ, спортивных федераций, ветеранов футбола. Это команда Алга, руководители областей и городов, Духовное управление мусульман Кыргызстана, послы иностранных